2025-жылдын 25-апрелинде Москва жергесинде Эл айым коомдук бирикмеси тарабынан чыгарылган коомчулукта элдин жүгүн көтөрүп, эл үчүн кызмат кылган айымдарды жана мырзаларды даңазалаган Эл айым жана Аманат коомдук журналдарынын бетачар аземи болуп өттү. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Эл айым коомдук бирикмеси тарабынан Эл айым коомдук журналы ошол миграцияда чет элде эмгектенип жүргөн айымдарды даңазалап, ошол эл үчүн кызмат кылып жүргөн айымдарды даңазалап, ошол Эл айым коомдук журналы бүгүнкү күндө 3-чү чыгарылышы. Ошону менен катары эле бүгүнкү дагы бир жаңылык болуп атат. Эл айым коомдук бирикмеси тарабынан Аманат аттуу мырзалардын дагы эмгегин, мырзалардын дагы ишин даңазалаган Аманат аттуу журналыбызды дагы чыгардык. Бүгүнкү күндө ошонун бетачар аземи. Чыкпаса экен жаманат эл айымы гүлдөп турганда колдой турчу, колдой жүрчү эр жигиттер элибизге аманат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер, Жеке эле Эл айым журналынан Эл айым деген ырды чыгарбастан ошол бүгүнкү күндө бетачар болуп аткан Аманат коомдук журналындагы ошол жигиттерибизге, мекен үчүн кызмат кылып аткан азамат эр азамат мырзаларыбызга дагы арнап Аманат деген ырды жазган автору да. Биздин Эл айым коомдук бирикмесине сизге гүлдесте ар дайым бар болуңуз. Элиң үчүн кызмат кыл деп үйрөткөн Манас бабам айтып кеткен аманат. Кыргызстандан ат артып Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси, Кыргыз телебирүүсүнүн легендасы Гүлшан Мулдоева жана Кыргызстандын аялдар альянсы коомдук фондунун төрайымы Дамира Оморова катышышты. Иш-чаранын алкагында Эл айым коомдук бирикмеси, Кыргызстандын аялдар альянсы эл аралык коомдук фонду менен меморандум түзүп, Кыргыз диаспорасынын аялдар кеңешинин катарында коомдук фонд менен өнөктөш болуп, мындан ары эл аралык деңгээлде иш алып барууга аттанышты. Мына ошол биздин айымдарыбыздын сыртта жүргөн биздин эң мыкты эр азаматтарыбыздын элибизге жасап аткан бул эрдиги деп эсептеймин. Мына ошол бул журналда айымдарыбыздын жана мырзаларыбыздын ишкердүүлүгү жана күжүрмөн эмгектери басып өткөн өздөрүнүн татынакай иш аракеттери чагылдырылган. Ошондуктан биз ошол эл айымга жана биздин азаматтарга арналган Аманат журналына байсалдуу сапар каалайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен бул журнал менен таанышып чыктым. Ичиндеги эң мазмундуу ар бир биздин мигрант айымыбыздын баштапкы мигрант жашоосундагы баштапкы тепкичинен баштап бүгүнкү күнгө чейин жетишкендиктерин так белгиленгендиги абдан жакты. Ошондой эле бул жаштарга дагы үлгү болуп, кандай жолду басып өтсө болот, мигранттын жашоосунда кандай кыйынчылыктар, анан жетишкендиктерге кантип жетүү жолун багыттоочу, багыт берүүчү мазмундуу журнал деп эсептейм. Анан дагы мен айтарым, ушул жерге, ушул журналга мен өзү эл айымдын айымдарына дагы айтып өттүм. Көбүнчөсү биздин мыйзамдуу жүрүм турумубуз жөнүндө дагы маалыматтарды кошо кетсе бул журналга аябагында жакшы журнал болот деп ойлойм. Кандай болгончу дагы бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиздин эмгегибизди баалап турган бул өзү чоң достуктун жана биримдиктин белгиси. Эмне демекчимин, бардык айымдарга, ошо эл айымдын журналынын жетекчиси ошол Дамира айымга терең ийгилик каалайм. Келген коноктор бул эки журналга кабыл тилектерин айтышты. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Гүлбаршин Байымбетова, Кыргыз Республикасынын эмгек камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркынай Галиева, Ысык-Көл ынтымагы коомдук бирикмесинин төрагасы Калыс Уралиев, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасынын орун басары жана Нарын Теңиртоо, Ат башы жана башка коомдук уюмдардын өкүлдөрү сөзгө чыгып, белектерин тапшырышты. Бүгүн абдан жакшы иш-чара болуп жатат. Россия жергесинде ушул кыргызстандыктарга пайдалуу маалымат менен, пайдалуу баяндар менен жакшы бир позитивдүү окуяларды чагылдыра турган журналдарыбыз ачылып атат.
Ушул журналдын чыгышын үстүндө иштеген коллективге албан ийгиликтерди каалайт элем. Эл айым коомдук журналынын дагы бир ачылышы болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок эл айымды мен 2 жыл мурда эле каарманы болгонмун. Мен каарман катары айтып кетер элем. Ошол мезгилде айттык эле, ушул эл айымдын өмүрү узун болсун, мындан дагы кишилер көбөйсүн, ушул алган кишилер, жазуучулар, катталуучулар көбөйсүн деп айттык эле. Ошол сөздөрүбүздүн баары бүгүнкү күндө ишке ашып, буюрса бүгүнкү күндө даже эл айым уже аманат деп жигиттерди да кошулуп чыгып атат бүгүн. Мен ойлойм, айтабыз го баягы жакшы сөз деген жарымыбыз деп, ушу жакшы сөздөрүбүздүн баардыгы, батанын баардыгы тийген экен деп айтып кетсем болот. Ушул журналдын редакторуна, кыздарга, организаторлорго, бүт ушу бекемден алыста жүрүшүп ушундай чоң жумуштар жасаган Дамира Башболгон Жумалиева кыздардын баарына кааларым ден соолукта болушсун, ушундай иштери алдыга жыла берсин. Ушул кыздарыбыз менен, кыргыздын кыздары менен дайыма сыймыктанабыз, сыймыктанып жүрө берели. Бөтөн эл, бөтөн жердебиз, аманчылыкта баарыбыз Кыргызстанга, өнүгүп аткан Кыргызстаныбызга бүгүнкү күндө аман эсен барганга баарыбызга насип этсин. Бул Аманат деген журналда биринчи жолу чыгып атат. Жигиттер, мырзалар арасында келечеги кең болот деген ойдобуз. Көптөгөн жакшы ой тилектерди каалап кетмекпиз. Эл айымдары деген журналындагы бет ачары болуп жатат. Ошол жерде Москва жеринде ушул уул кыздарыбыз жакшы эмгектерин чагылдырган журнал болду десем жаңылышпайм. Ошол журнал аркылуу биздин калың эл катмарына кимдин кандай иш кылып атканын чагылдырылып жаткан журнал деп. Москва жергесинде жүргөнүм уже 20 жыл болуп калды. Ошо ана коомдук иштерге аралашып жүргөнүмө да бир 10-15 жыл болуп калды. Журналына чыгып атабыз. Ушу миграцияда жүрүп, ушул жакта мындай коомчулук иштерге аралашып жүрүп, ошо чуркап жүргөн балдардын дагы мындай эмелерин билип, эмгектерин баалап билип, ана ушундай журналга чыгарып атканына терең ыраазычылык айтат элем. Ушул бүгүнкү эл айым журналына чыгып жаткандыгыма чоң кубанычтамын. Мен өзүм ичимен чын жүрөгүмөн ыраазычылыгымды билгизип кетет элем. Ар бир аялдын эмгегин баалап, даңазалап, ушу журналга чыгаруу бул аял затына, алыста жүргөн аял затына чоң стимул берет. Ушуну менен бирге мен ушу жамаатка мындан ары, ушул коомго, эл айымга мындан ары иштерине ийгилик, жолдору даңгыр болсун, узак кенен болсун, ар дайым эл кызматында жүрүп, аялдарды дайыма алдыга сүрөп жүрө берсин. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жалпы эл айым коомунун жамаатына чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай ийгиликтер жаратып атканына биз абдан кубанычтабыз жана сыймыктанабыз. Эл айым журналы жана Аманат мындан аркы дагы эң чоң масштабына, элдин баарына таанымал болушуна тилектешмин. Жөн гана Москвада эмес, Кыргызстанда дагы бул эл айым журналын таанымал ар бир адам таанышына, ийгиликтерге жетишиңиздерге каалайм. Москвадагы мекендештерден түзүлгөн чыгармачыл топтор ырчылардын концерттик программасы менен коштолуп, андан кийин Кыргыздын улуттук даамдары тартууланды. Иш-чаранын уюштуруучусу эл айым коомдук бирикмесинин жетекчиси Дамира Жумалиева жалпы келген конокторго ыраазычылык билдирип сөз сүйлөдү. Мадина Жапарова, Гүлнара Капарова, Спара канал, Москва шаары, 2025 жыл 25 апрель.